Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн болгон окуядан алынган карышкыр үңкүр аттуу тасманы көрөбүз. Окуя коркунучтуу болгондуктан жүрөгү жумшатырга көп эле сунуштагым келбейт. Анда эмесе Австралияга эс алууга барып калган эки кыздын тагдыры кандай болгондугун көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Картина основана на реальных событиях. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой о тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. 1999 жылы Австралия өлкөсү. Каарманыбыз Бен унааларды ижарага бере турган жерден өзүнө керектүү унааны тандап, документтерге кол коюп унааны айдап алып эле бир жакка жөнөйт. Бул убакта деңиз жээгинде көптөгөн адамдар эс алып жүрүшкөн. Алардын арасынан Англиядан келген эки эс алуучу кыз бири-бири менен сүйлөшүп, Австралия өлкөсүндө эс алуу аларга аябай жаккандыгын айтып, анан дагы кечинде балдар менен кандай эс алгандыктары тууралуу эстей башташат. Бул убакта Бен жанагы ижарага алган унаанын бузук жерлерин оңдоп түзөп, биз буга чейин көргөн эки кызга жолугат. Алардын бирисинин аты Лиз болсо, экинчисинин аты Кристи болчу. Каармандарыбыз буга чейин ичкиликти көп ичкендиктен баштары катуу ооруп, бүгүн кечинде ичпей эле коелу ондордо сөзсүз уктайбыз. Анткени эртең карышкыр үңкүрүнө барышыбыз керек го. Ойгонбой калып жетишпей калбайлы деп эле жакшы нерселерди мерчемдешип, бирок биздин саясатчыларда эле түшкө чейин айткандыгын түштөн кийин унутуп калышып, кечинде элдер менен кошулуп эле майрамдашып иче башташат. Каармандарыбыз мас болуп ал жердеги сууга дагы чөмүлүшүп, эртең менен деңиздин жээгинде ойгонушуп, көздөгөн жагына жөнөй башташты. Көрсө каармандарыбыз бара турган жерге бир кезде асмандан метеорит түшүп, ал жерде чуңкур пайда болуп, анын кенендиги дээрлик 800 метрге жетет экен. Ал чуңкурду негизинен Wolf Creek деп атап коюшчу. Бирок эл оозунда карышкыр үңкүрү деп дагы айтып жүрүшкөн. Бирок ал жака бара турган жол аябай узак болгондуктан каармандарыбыз күндүзү кечке жол жүрүшүп, бири-бирин алаксытуу үчүн ар кандай окуяларды айтышып, Бенге да ырдап жатты. Бир кезде кечкирип дагы кеткендиктен каармандарыбыз туристтер токтой турган жерге жайгашышып, Бен өзү австралиялык болгондуктан кыздарга ушул аймакта болгон окуяларды айтып бере баштайт. Көрсө көпчүлүктүн айтымында ал жерде ар кандай белгисиз учактарды көрүшүптүр. Учактар жердегилерге эмес, башка планетадан келгендерге тиешелүү деп уккандарын айтып берип жатса, кыздар Беннин сөзүн тамаша көрүп эле күлө беришет. Ошентип эртең менен кайрадан сапарга чыгышып, дагы 6 сааттык жолу калган. Эми мындан нары айылдар дагы күйүүчү май куя турган жайлар дагы түгөнгөндүктөн, күйүүчү май куюп алалы деп акыркы дүкөндөрдүн бирине токтошот. Биз ошол жерде Бен видео камерасын алып алып өзүн тарта баштагандыгын көрөбүз. Бул малда кыздар ичкерide жүрсө, ал жердеги жергиликтүү эркектер аларды карап, жашы улуу экендигине карабай уяты жоктук кылып эле жанагы кыздарга көз арта башташат. Бир кезде алар Бенге кайрылышып, бул кыздарыңды бизге таштап кетпейсиңби деп тийишип, Бен аларга жини келип, карысы бар, нырысы бар деп коет эле, силерде такыр эле уят жок экен деп ал жерден чыгып кетип алышат. Национальный парк Волчья яма. 120 километров. Ошентип бир топ жол жүргөн каармандарыбыз бир кезде көздөгөн жерине жетишип, унааны токтотуп, андан нары 3 саат жөө жүрүш керек деген жазууну окушат. Бул убакта жамгыр дагы акырындан башталып, каармандарыбыз унаасынан кол чатырларын алышып, кана эми ушунча жол жүрүп көргөнү келдик, чуңкурду көрүп башкача бир ырахат алалычы деп жөнөп кетишет. Көрсө бул метеорит түшкөн жерде 1947 жылы нефть издеп жүргөн окумуштуулар кезиктиришиптир. Бул түшкөн метеориттин күчү азыркы ядролук жарылуучу заттардын дээрлик 200-үнө тете деп айтылат экен. Анда каармандарыбыз чуңкурду көрүшүп, башкача бир сезимдерди алышып, метеорит эмне үчүн так эле ушул жака түштү экен, башка жака түшсө болбой беле? Аны бул жака эмне тартты деп эле пайдасыз суроолорду бири-бирине беришип, биз ушул учурда каармандарыбыз Бен менен Лиздин ортосунда сезимдер бар экендигин байкайбыз. Ошентип арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин каармандарыбыз кайталы деп чечишип, жамгыр жаа баштагандыктан калың кийимдерин кийинип алышат. Эң кызыгы Лиздин дагы Кристинин дагы кол сааттары биргеликте иштебей калыптыр. Андан дагы кызыгы каармандарыбыз унаасына олтуруп аны жүргүзсө, анысы дагы иштебей. Эмне болгондугун түшүнбөй эле Бен унааны чукулай баштайт. Бирок Бен чындыгында унааны оңдогонду такыр билбегендиктен алар эмне кылышын билишпей, түн кирип кеткендигине карабай унаанын ичинде күтүп эле олтура беришет. Бир кезде Бен сөз баштап, бул жерде чындап эле башка планетадан келген кемелер бар окшойт. Менин угушум боюнча ошол кемелер жүргөн кезде биздин унаалар жүрбөй калат. Азыр биздин сааттарыбыз дагы токтоп, унаабыз дагы иштебей калды десе, алыс эмес жерден жарык көрүнүп, алар жака учуп келе жаткандай көрүнүп, каармандарыбыздын жүрөгү түшүп калат. Бирок бул эч кандай учуучу кеме эмес эле, унаа болчу. Анын ичине Мик деген адам түшүп, менин жүрөгүмдү түшүрүп койдуңар го, түн ортосу биякта эмне кылып жүрөсүңөр? Эмне маселе болуп жатат десе, каармандарыбыз унаасынын бузулгандыгын айтып, жанагы адам анда мен силерге жардам берем деп эле унаасын чукулай баштайт. Мик өтө тамашакөй болгондуктан каармандарыбыз менен бат эле тил табышып, аларга ар кандай тамашаларды айтып, бир кезде унаалардын генератору иштен чыгыптыр. Аны алмаштырмайынча жүрбөйт деген кабарын айтат. Анда Бен таң калып, мен мунун бардык жагын оңдоттум эле го деп сүйлөнүп, Мик болсо өзүнүн жардамын
сунуштайт. Менин үйүм бул жактан өтө деле алыс эмес, кааласаңар силердин унааңарды сүйрөп кетейин. Эртең менен кечке чейин оңдоп берсем таң атканда кетип каласыңар десе, каармандарыбыз ойлонушуп, бири-бирине ойлорун айтып, бул адам бизден көп акча сураса эмне кылабыз? Бизде көп деле акча жок да, мындан ары дагы башка жака барышыбыз керек го. Жакшылап оңдотуп койсоң болмок экен деп кыздар Бенге жини келип, бир кезде Бен барып Мик менен сүйлөшө баштайт. Биздин сизге бере турган көп деле акчабыз жок эле. Бирок шаарга сүйрөп алып барып койсоңуз жакшы болот эле десе, Мик ага жооп берип, мен силерден эч кандай акча алайын деген деле оюм жок. Болгону жолдо жүрөсүңөр, жардам берип коеюн деп жатам. Силер ушу шаардыктар бардык нерсени эле акчага такай бересиңер. Көп ал нерседен кабатыр албай эле койгула десе, каармандарыбыз кубанып кетишип, унааларды бири-бирине байлап эле Мик аларды сүйрөп жөнөйт. Сүйрөлүп бара жаткан абалда 1-2 саат өтүп кеткенден кыздар бир кезде кабатыр ала башташып, Бен аларды сооротуп, биздин башка аргабыз жок. Унчукпай бул адамдын жардамына көнө берели деп андан нары кете беришет. Ошентип каармандарыбыз бир топ убакыттан кийин жетип барышып, мурда көмүр казылып, бирок азыр иштебей калган жерге келишет. Анда Мик каармандарыбызга ичимдигинен берип от жагып сүйлөшүп олтуруп калышып, ал өзүн бир кезде аңчы болуп иштеп жүргөндүгүн жана бул талааларга караштуу экендигин айтат. Анда Бен Микти бир аз шылыңдап койсо, Мик каарманыбызды аябай башкача карап, бир кезде сөзүн токтотуп, макул, мен силердин унааңарды оңдой берейин. Оңдолгондо кабарымды берем десе, каармандарыбыз ага ыраазычылыгын билдирип, катуу чарчап калышкандыктан ошол жерде жатып эле уктап калышат. Эртең менен үчөөнүн арасынан эң биринчи Лиздин ойгонгондугун көрөбүз. Ал ойгонсо оозуна чүпүрөк байланып, колу буту таңылып туруптур. Анда каарманыбыз эмне болгондугун түшүнбөй эле терезеден караса, эшиктен эч ким көрүнбөй, эмне үчүн мындай абалда болуп калгандыгын түшүнбөй эле бир кезде ыйлай баштайт. Күндүзү кечке камалып жаткан Лиз бир топтон кийин өзүнө келип, ал жерден терезенин сыныктарын таап, колу буту байланып турган резинкаларды кесип эркиндикке чыгат. Ал терезеден акырын чыгып унаасынын жанына барса, унаанын моторун чачып салыптыр. Анан дагы шериктери жаткан жерден кандарды көрүп, бут кийимин кийип качып кетейин деп кезде Кристинин үндөрү чыгат. Көрсө, Мик бул убакта башка бөлмөдө Кристини байлап алып кыйнап жатыптыр. Аны коркутуп, мылтыгын такап ага тийгизбей аткылап, эми сен менин аялым болосуң, сени каалагандай колдоном. Кааласам өлтүрүп салам десе, Кристи кыйкырып, мени кой бериңиз деп суранып, Лиз эмне кылышын билбей эле оюна бир нерсе келет. Ал эшиктен күйүүчү май табат да аны унаага чачып туруп, аны өрттөп жиберип, андан соң чыракты чокко ыргытып эле жардырып жиберет. Бул үнгө сыртка чыккан Мик өрттү өчүрүүгө аракет кыла баштаган кезде Лиз Кристинин жанына кирип, ал жерде дубалда кескиленип илинип турган адамдын денесин көрөт. Бирок Мик тез эле кайтып келип калып, Лиз ал жерден бекингенге жетишип, мыкаачы каарманыбызды байланып турган жерден чечип, бул дубалдагы кыздай өлгүң келбесе, менин айтканымды уккунуң. Эми сенин башка аргаң жок деп эле Кристини каалагандай уруп соккулай берет. А ты-то как выбралась? Лиз бир кезде болгон эркин топтоп, мыкаачынын мылтыгын өзүнө такап, Кристин жанынан качкының дейт да анын мойнуна атып салат. Ок мойнуна тийген Мик бир кезде эсин жоготуп, бети менен жерге түшүп, каарманыбыз аны дагы бир жолу атып салайын деп, бирок мылтыкты такыр эле октой албай койду. Лиз анда мылтыкты ыргытып жиберип, Кристи алып ал жерден качууга шашылып, мыкаачынын унаасына олтуруп ачыкча жок экендигин көрүп, кайрадан ичкериге чуркайт. Каарманыбыз көмкөрөсүнө жаткан мыкаачыдан коркуп, бирок анын чөнтөктөрүн оодарып, ачкычты таап алып, эми айдап жөнөйүн деп калса эле, бул убакта Мик ордунан туруп алыптыр. Көрсө, мойнуна тийген ок аны өлтүрбөй эле бир аз убакытка эсинен кетирген экен. Кандай болбосун, каармандарыбыз ал жерден качканга жетишип, мыкаачалардын артынан башка унаа менен кубалап, айдап бара жаткан Лиз бир кезде эле унааны токтотуп туруп калат. Көрсө, алар жолду билбегендиктен бийик жаардын кырына келип калышыптыр. Анда кыздардын оюна бир нерсе келип, унааны тоголотуп жиберели деп аны түртүп башташып, бийиктиктен унааны тоголотуп жиберишет дагы өздөрү кырга бекинип калышат. Бул убакта Мик дагы ал жерге жетип келип калган. Ал каармандарыбызды таппай ылдыйда тоголонуп жаткан унааны көрүп, алар түшүп кеткен окшойт деп ойлоп, текшерейин деп ылдыйга түшүп бара жаткан кезде каармандарыбыз байкатпай эле ал жактан чыгып качып жөнөшөт. Бирок Кристи көп кыйналгандыктан жакшылап баса албай калган. Ошондуктан Лиз аны талаалардын бир жерине олтургузуп, сен бул жерде калып тургунуң, мен жанагы жака барайын дагы башка унаабызды алып келейин. Өзүм чуркасам батыраак болчудай деп эле Кристини көндүрө баштайт. Лиз ошентип кайрадан мыкаачынын үйүнө барып, ал жактан өтө көп унаалардын тизилип тургандыгын көрөт. Көрсө, бул мыкаачы буга чейин эле мындай зөөкүрлүк иштерди өтө көп жасаптыр. Анткени Лиз ал жердеги башка бөлмөлөрдөн адамдардын кийим-кечелерин табып, анан дагы ар түрдүү видео камералардын жаткандыгын көрөт. Лиз аларды жандырып көрсө, башкалар дагы каармандарыбыздай карышкырдын үңкүрүн көргөнү келишип, алардын дагы унаасы өзүнчө эле иштебей калып, дагы эле Мик аларга жардамга келген болот. Көрсө, унаа жөндөн жөн иштебей калбай эле Мик аларды бузуп койчу экен. Анда Лиз ал жердеги ачкычтардын топ-тобун таап алып, унаалардын бирине олтуруп жүргүзгөнгө аракет кыла баштап, ал жерде пайда болгон мыкаачы Лизди дароо эле бычагы менен сайып салат.
Көрсө Лиз башка нерселерге аласып жаткан кезде Мик буга чейин эле келип калыптыр. Ал каарманыбызга сүйлөнүп, сен менин унаамды талкалап жок кылдың. Эми сени чуркай албай турган кылып коюшум керек. Аны үчүн жонуңдагы сөөгүңдү сындырайын деп эле бычагын омурткасына сайып алат. Бул убакта таң атып Кристи олтурган жеринде уктап дагы кеткен эле. Ал бир кезде ойгонуп эле Лиздин келбегендигин түшүнүп ал жактан чуркап качып, эки жагын карап эле бир кезде асфальт жолго чыгат. Бул жол жанагы өзгөндө салынып жаткан акча төлөнүп турган айланма жолубай туруп унаалар өтө эле сейрек кездешет экен. Арадан бир нече убакыт өткөндөн кийин гана ал жерде бир унаа пайда болуп, Кристи ага чуркап бара жатса эле жанагы унаанын айдоочусу чекеге токтотот. Айдоочу кызды көрүп эле сага эмне болду деп аны унаасына олтургузуп, кызга суу берейин деп эле унаасын артын ачкан кезде мылтыктын үнү угулат. Көрсө зөөкүр Кристини таап алып алыстан аткылап жаткан экен. Ал биринчи унаанын айдоочусун жок кылып, андан соң Кристини байкап, каарманыбыз эмне болуп кетти деп эле унаадан түшүп мыкаачынын алыстан келе жаткандыгын көрөт. Анда Кристи шашылып эле унаага олтуруп ал жерден качып жөнөп, бирок зөөкүрдүн унаасы бат жүргөндүктөн каарманыбыздын артынан тез эле жетет. Ал Кристиге тийишип, мен сени азыр өлтүрөмүн деп коркутуп, бирок бир кезде унаасын башкара албай эле жолдун четине чыгып кетет. Кандай болбосун зөөкүр артка кайтууну ойлонбой Кристинин унаасынын дөңгөлөгүн жаратып, кырсыкка учурап калган кезде анын жанына барып каарманыбызды атып өлтүрүп салат. Мындан соң ал денелерди өзүнүн унаасына жүктөп, ал жерде калган унааны өрттөп салып эле жөнөп кетет. Биз ушул убакта гана Бендин байланып тургандыгын көрө баштайбыз. Көрсө анын эки колун зым менен кагып туруп, анан дагы байлап салыптыр. Көзүн ачкан Бен ал жерде так эле өзүнө окшоп байланып өлгөн адамды көрүп, анан дагы камалып турган коркунучтуу итти көрөт. Анда каарманыбыз кагылып турган колдорун ооругандыгына карабай зымдан чыгарып, ал жерден бошонуп кетип эле сыртка чыкса, бул деле жанагы мыкаачынын үйүндө экен. Анда Бен жылаң аяк болгондугуна карабай ал жактан чуркап качып жөнөп, канаган колдорун таңып алып, өзү кайда экендигин билбесе дагы алдыны көздөп кете берет. Бирок бир кезде буттары ооруп, суусап дагы кыйнала баштап, кандай болбосун токтобош керек экендигин түшүнүп акырындан жыла берди. Бир канча күндөн кийин ал жерде айланып жүргөн туристтер Бенди алсырап жаткан жерден таап алышып, аны унаалар менен алып кетишип эле ооруканага жеткиришет. Ошентип окуядан кийин өзүнө келген Бенди тартип сакчылар камакка алып бара жаткандыгын көрөбүз. Көрсө анын берген маалыматтары боюнча окуя болгон жерде издөө жүргүзүшүп, издөөчүлөр канчалык аракет кылбасын Лизди дагы, Кристини дагы таба алышпаптыр. Ошондуктан тартип сакчылар Бендин сөзүнө көп деле ишенбей аны камакка алышып, бирок ага каршы эч кандай далил жок болгондуктан 4 айдан кийин чыгарууга туура келет. Ошентип бул окуянын чынчы калп экендиги так аныкталбай, бирок эки кыздын өлүк денесин дагы тирүү абалда дагы табышпаптыр. Биз тасманын аягында Мик мылтыгын көтөрүп алып бара жаткандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, сапарга чыгаарда жараткандын аты менен чыгып, өзүбүзгө ар дайым сак жүрөлү.